Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбызга көңүлүбүздү бөлөлү балдар. Анда эмесе бүгүнкү биздин сабагыбыз кыргыз тили сабагы туурасында болмокчу. Балдар, өткөн сабакта биз тактоошто өткөнбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мезгил, орун, тактоочтор. Сабактын максаты тактооштун маанисине карай бөлүнүшүн билебиз. Мезгил жана орун тактоошторду аныктайбыз. Мезгил жана орун тактооштун кепте колдонулушуна басым жасайбыз. Анда эмесе балдар, биз тактоошторду биринчи эсибизге салып алып, анан кийинки темага жараша кетели. Тактооч кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын, мезгилин, ордун, сын сыпатын, сан өлчөмүн көрсөтүп, морфологиялык жактан өзгөрбөй турган, өзгөрсө дагы жарым жартылай өзгөргөн сөздөр тактоочтор деп аталат. Тактоочтор балдар качан, кайсы убакта, кайда, кантип, кандай, канча, нече, кайдан, качантан бери, качанга чейин деген суроолорго тактоочтор жооп берет. Мисалы, таң эрте жаан басылды. Качан жаан басылды? Таң эрте. Жерде эмне болду балдар? Тактооч. Жөн сана. Ашты кайда жазында, кайда басаң жазында, ач көлөсүң кышында. Жакшы атак алыска угулат, өнөрлүү өйдө чыгат. Бул жерде балдар кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалы эмне болду? Келди. Тактооштор түзүлүшүнө карата жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөйлөр бир сөздөн, ал эми татаалдар эки же андан ашык сөздөрдөн түзүлөт. Мисалы, жөнөкөй тактооштор: бүгүн, эртең, кече, быйыл, жайлай, жогору, төмөн, өйдө, алыс, жай, ылдам, көп, аз, ашык, кем, мынча, ошончо, ошончолук дегендер. Булар жөнөкөй тактооштор. Ал эми татаал тактоочтор эртели кеч, күздү күздөй, анда мында, өйдө төмөн, илгери кийин, ары бери, соо саламат, жөө жалаң, жекеме жеке, анча мынча, аз аздан, көп көптөн деген жана башка сөздөр. Тактооштор көбүнчө этишке тиешелүү болуп айтылып, сүйлөм тизмегинде бышыктооштук милдет аткарат. Мисалы, карлыгыл ый тартат, жаштык өйдө тартат. Жай жүрсөң алыс барасың, Нурбай жогору жүгүрөт, айыл төмөн чуркайт. Мира немисче сүйлөсө, Акай англисче сүйлөйт. Мына бул жерде балдар өйдө, ылдый, алыс, жогору, төмөн деген сөздөр булар тактооштор болду. Тактооштор жасалышына карай тубаса, анан туунду тактоочтор болуп экиге бөлүнөт. Тактооч маанилик жактан мезгил тактооч, орун тактооч, сын сыпат тактооч, сан өлчөм тактооч болуп бөлүнөт балдар. Анда эмесе бүгүнкү биздин өтө турган темабыз балдар мезгил тактооч. Мезгил тактооштор качан, качантан бери, кайсы кезде, качанкыга чейин деген суроолор аркылуу берилет. Ушул мезгил тактооштун суроолору менен биз эмне кылалы? Мезгил тактоошторду жасап алалы. Качан? Бүгүн, эртең, кече жана башка. Кайсы күндүз, кечинде, качандан бери, быйыл, эми, ар качан жана башка. Качанкыга чейин, жайды жайлай, күздү күздөй. Мына булар эмне балдар? Мезгил тактоочтор. Эми балдар, экранга эмне кылалы? Көз жүгүртөлү. Экранда сүйлөмдөрдүн ордуна мезгил тактоошторду коюп алат экенбиз. Анда жакшылап көңүл бөлөлү. Жөжөнү сана.
Жатсаң түш көп, турсаң иш көп. Эмнени эксең, күзүндө ошону аласың. Эми туура жоопторуна күбө бололу. Жөжөнү күздө сана. Эрте жатсаң түш көп. Эрте турсаң иш көп. Жазда эмнени эксең, күзүндө ошону аласың. Күздө, эрте, жазда, күзүндө деген сөздөр балдар мезгил тактоочтор болду. Ушул мезгил тактоочторду коюп биз сүйлөмдөрдү туура түзө алдык. Андан кийин мисалдар. Жакында, алыста, кайда, кайсы жерде жүрсөк да, ата мекенди туулуп өскөн жерде эстейбиз. Кайсы гана малчы болбосун, кышында жана эрте жазда баккан малын арыктатпай, ару бакчыга ашасыз асыраса, ал алган милдеттенмесин ар дайым жеңил аткарууга негиз түзөт. Эртели кечке урса, эрикпейт да зерикпейт. Эрте туруп иш кылсаң, элден ишиң бат бүтөт. Айылдык жаштардын мектептериндеги сабактар күндүз да, кечинде да уюштурулушу мүмкүн. Кийин мен эс тартканда, ал жылкычы болуп кеткен. Жылдан жылга замана кыйын чыгат ошондо. Улам кийинки кадамы акыркы марасы болуп барат да азыр. Эртели кеч байкайын, жакшы жигит көрдүм деп ата-энеме айтайын. Бул жерде балдар тактоочтордун ар түрдүү кырдаалынын бардыгы тең эмне болду? Кездешти. Бул жерде эртели кеч татаал тактоочтор, эрте, күндүз, кечинде, кийин, жылдан жылга, эртели кеч деген сөздөр тактоочтор болду. Бул мисалдар аркылуу биз тактоочтордун түрдүү кыймыл аракетинде жасалган тактоочтордун астын сызып белгилеп алабыз. Мезгил тактоочтун жасалыш жолдору. Балдар, мезгил тактоочтор сын деген мүчөсү аркылуу жана чейин, жуук, жакын, ортосунда деген жардамчы сөздөр аркылуу жасалат. Мисалы, ысык көл кышкысын тоңбойт. Сын мүчөсүнүн жардамы аркылуу жасалды мезгил тактоочтор. Биз кечке чейин тыным албай иштедик. Жайкысын таңга жуук, түркүн куштар сайрайт. Бул жерде чейин, таңга жуук мезгил тактоочтор, бирок мезгил тактоочтун ичинен балдар булар жардамчы сөздөр аркылуу жасалган мезгил тактоочтор. Эми экрандагы сүрөттү карайлы. Ушул сүрөт аркылуу биз мезгил тактоочторго суроо берүү менен жана ошо суроолорго жооп кылып мезгил тактоочторду коюп чыгалы. Жолоочу кайдан келе жатат? Баарыбыз ойлонобуз. Кайсы убакта келе жатат? Кандай басып келе жатат? Канча жолоочу келе жатат? Мына балдар, бул жерде жолоочу туурасында мезгил тактоочтун суроолору берилип жатат. Жолоочу алыстан келе жатат. Күндүз келе жатат. Жай басып келе жатат. Аз эле жолоочу келе жатат. Бул жерде алыстан, күндүз, жай, аз деген мезгил тактоочторду коюп суроолорго эмне кылдык? Жооп бердик балдар. Илгери да азыр да күн жаркырап, кечке тийип турат. Төмөндөгү көнүгүүгө көңүлүбүздү буралы. Адамдар жашоо кумарын күндөп түндөп, жайды жайлай, кышты кыштай, күздү күздөй, жазды жаздай өткөрө беришет. Чал буйрукка тил бүтүп, адамча сүйлөй баштайт. Сөз ирети менен улуулата берилди. Мугалимибиз менен кече экскурсияга бардык. Жакында да барабыз. Жаратылыштын кооздугун сүрөттөп, ырлар жаздык. Акындарчылап ырларыбыз жакшы жазылды. Кийин чыккан адамы илим билген амалдуу. Мына балдар, бул жерде
көнүгүүнү окуп баратканда биз кайсыл жерде кандай тактоочтор кездешкенин билип алдык. Кышты кыштай, күздү күздөй, жазды жаздай деген булар эмне болду балдар? Тактоочтор болду. Булар тактоочтордун ичинен татаал тактоочтор. Жана эмнени билдирди? Мезгил тактооч экенине көңүлүбүздү бөлдүк. Кийинки орун тактооч балдар. Орун тактооч кыймыл аракеттин боло турган ордун багытын көрсөтүп, кайда, каякта, кайсы жакта, кайсы жака, кайсы жактан деген суроолорго жооп берип турган тактоочтор орун тактоочтор деп аталат. Орун тактоочторго төмөнкүдөй сөздөр кирет. Мында жогору, төмөн, өйдө, алыс, алыстан, ары бери, кийин, жакын, ыраак, ылдый, алда кайда, өйдө төмөн, артка, алда кайдан, илгери жана башка сөздөр, булар сөздөр кирет. Мисалы, анын мында келгенине көп убакыт болду. Күнүгө таң заардан туруп, мурда долбоорлонгон айрым варианттарымды кайра баштан карап чыгамда, ары бери басып ойлоном. Иштин баары алдында турат. Күн батыштан болгон шамал булуттарды алыска айдады. Биз тереке чыкканда, айылдан төмөн алда кайдан мунарыктаган мейкиндик ушунчалык кеңдиги көз алдыбызга тартыла түштү. Анын үйү мында суунун жогорку маңдайында, 2 бригаданын көчөлөрүндө. Мына бул көнүгүүдө балдар биз орун тактоочторду эмне кылабыз? Таап чыгабыз. Бул жерде орун тактоочтор ары бери, кийин, ыраак, алда кайдан, илгери деген сөздөр орун тактоочтор болду. Орун тактооч. Орун тактоочтор балдар кайда, каерде, кайсы жактан, кайсы жака деген суроолор аркылуу берилет. Кайда жогору, кайда төмөн, каерде мында, каерде анда мында, кайсы жактан алыстан, төмөндөн, жогорудан, кайсы жакка, өйдө, ылдый, артка. Мына булар орун тактоочтор. Орун тактоочторго дагы төмөндөгүдөй точкалардын ордуна биз сөздөрдү эмне кылалы? Орун тактоочторду коюп чыгалы. Жолдоштон калсаң, жолдошсуз каласың. Карлык тартат, жаштык тартат. Бул жерге орун тактоочторду коюп чыгалы балдар. Жолдоштон артка калсаң, жолдошсуз каласың. Карлык ылдый тартат, өйдө. Бул орун тактоочтор артка, ылдый, өйдө. Булар кайсы суроолордун негизинде берилди? Кайда, каерде, кайсы жакта, кайсы жакка деген орун тактоочтордун суроолору. Эми балдар, биз сүрөттөр аркылуу бүгүнкү сабагыбызды эмне кылсак болот? Кайталап алсак болот. Бул суроолор мезгил тактоочко берилдиби же орун тактоочко берилдиби? Тактооч кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын билдирип, мезгилин, сын сыпатын, ордун, сан өлчөмүн билдирет экен. Ал эми кайсы кезде, качан, качанкыга чейин, качантан бери деген суроолорго кайсыл тактоочтун кайсыл тактоочу жооп берет? Мына ушул боюнча балдар сүрөттөрдү карап жооп берели. Балдар, бул суроолорго мезгил тактооч эмне кылат экен? Жооп берет экен. Анда эмесе ушул мезгил тактоочторду биз мындан тышкары дагы өзүбүздө бар болгон, же болбосо мекеним Кыргызстан, жайлоо, пейзаж туурасында сүрөттөрдү алып,
Ошолор боюнча биз эмне кыла алат экенбиз? Мезгил тактоочторго сүйлөм түзө алат экенбиз. Мезгил тактооч жаратылыштын кооздугуна суктануу менен жана ошол жаратылыштын кайсы мезгил экенин жана дагы ушул мезгил тактоочко кандай суроолорду берүү менен сүйлөмдөрдү түзө алабыз. Мына ушулар туурасында бир сыйра кайталап бышыктайбыз. Орун тактоочтор балдар. Орун тактоочтор булар кыймыл аракеттин эмнелесин билдирип турат. Ордун жана булар кандай суроолорго жооп берет экен? Орун тактоочтор булар кайда, каерде, кайсы жактан, кайсы жака деген суроолорго эмне кылат экен? Жооп берет экен. Орун тактоочтор кыймыл аракеттин боло турган ордун багытын көрсөтүп, кайда, каякта, кайсы жакта, кайсы жакка, кайсы жактан деген суроолорго эмне кылат экен? Жооп берет экен балдар. Дагы бир жолу эсиңерге салып коеюн. Бул орун тактоочторго төмөнкүдөй сөздөр кирет. Мында, жогору, төмөн, өйдө, алыс, алыстан, ары бери, кийин, жакын, ырак, ылдый, алда кайда, өйдө төмөн, артка, алда кайдан, илгери деген сөздөр орун тактоочторго кирет экен балдар. Орун тактоочторго кайда, каерде, кайсы жакта деген суроолор берилет экен. Анда эмесе орун тактоочту биз төмөндөгү сүрөттөр аркылуу эмне кыла алат экенбиз? Сүйлөмдөрдү түзө алат экенбиз. Жандуу жана жансыз заттарга карап, ошолор боюнча орун тактоочторго сүйлөм түзөбүз. Мына балдар, жайлоону көрүп турабыз. Жайлоодо биз же тоодо деп сүйлөмгө тема коюп алып, ошол туурасында кайда, кайсы жактан, кайсы жака деген суроолор аркылуу орун тактоочторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзүп келебиз балдар. Жаратылыштын кооздугуна суктануу менен мекенибиз менен сыймыктанып жана мекенибиздеги жан жаныбарларга суктануу менен бүгүнкү сабагыбызда дагы мезгил тактоочту катыштырып, орун тактоочторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзөбүз. Үйгө тапшырма балдар. Мезгил орун тактоочторго сүйлөм түзөбүз жана алар боюнча берилген сүрөттөр боюнча иштейбиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Саламатта калгыла балдар.